Салам достор. Бүгін біз қырғыз тілінің негізгі бөлімдерінің бірі болған фонетика бөліміне саяхат жасамақчыбыз. Өзі фонетика деген эмнени түшүндүрөт? Кайсыл тілден алынған? Қырғыз тілінде қандай маани бере алат? Алгач мына ушул маселеге токтойлу. Фонетика бул грек тилинен алынған. Фон деген сөз қырғыз тіліне которулганда тыбыш, үн дегенди түшүндүрөт. Демек, өзүңөр деле байкаган чыгарсыңар, фонетика бул тыбыштарды, тамгаларды жана ошондой эле аларга мүнөздүү мыйзам ченемдүүлүктөрдү үйрөтүүчү илим катары саналат. Эми тыбыш деген эмне? Бул эмнени түшүндүрөт? Албетте, тыбыш бул үн. Үн бул тыбыш. Экөөнү катар бири-бирин ажыратпастан карайбыз. Экөөнү бири-биринен ажыратууга такыр мүмкүн эмес. Эми алып карайлы, бизди курчап турган жандуу жана жансыз заттар бар. Алардын ар бири кандайдыр бир үн чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Маселен, жансыз заттар кандайдыр бир таасирдин аркасында үн чыгарса, ал эми жандуу заттар өзүнө тиешелүү үн чыгара алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Маселен, алып карайлы. Жандуу заттардан жаныбарлардан алып көрөлү. Мына бул жерде бир топ жаныбарлардын үнү мисал келтирилди. Эми жансыз заттардан. Бул жерде дагы бир топ мисалдарды биле алдыңар. Эми бир суроо чыгарылат. Ушулардын бардыгы тыбыш боло алабы? Албетте жок. Албетте жок. Булар албетте өз алдынча үн чыгарыша алды, бирок булар тыбыш боло албайт. Эми төмөкөй жыйынтык чыгарабыз. Анда кайсылар тыбыш боло алат? Демек, тыбыш бул биздин адамдын сүйлөп жаткан сөзүндө пайдаланылган үндөр гана тыбыш боло алат. Дагы кайталайм. Адамдын сүйлөп жаткан сөздөрүндөгү, сүйлөп жаткан кебиндеги үндөр гана тыбыш боло алат. Маселен, мен азыр силерге сүйлөп жатам, кантип тыбыштардын жардамы аркасында. Ал эми адам сүйлөө кебинде пайдаланылган үндөрдөн башка үндөр, маселен, жаныбарлардын, жансыз заттардын үндөрү тыбыш боло албайт. Эгер биз алардын бардыгын тыбыш катары пайдаланабыз десек, аларды тыбышка айландырып жазганды окуганды үйрөнөбүз десек, анда биздин өмүрүбүздүн акырына чейин тыбыштарды гана окуп үйрөнүп өтүп кетмекпиз. Мына маселе ушул жерде. Демек, дагы бир жолу кайталайбыз. Тыбыш бул биздин сүйлөө кебибиздеги, сүйлөп жаткан сөзүбүздөгү пайдаланылган үндөр гана тыбыш боло алат. Баарыңарга белгилүү болгондой, кыргыз тилинде албетте 36 тамга, 39 тыбыш бар. Эмне үчүн тамгалар 36-дагы, тыбыш 39? Эмне үчүн? Эмне үчүн тыбыш тамгалардан көбүрөөк? Мана ушул суроонун үстүндө дагы бир аз талкуу жүргүзөбүз. Алгач биз тыбыштарды бир аз четке сүрө туралы. Эми тамгалар. Маңдайыңарда кыргыз тилинин 36 тамгасы турат. Мен сабак башында айттым, тыбыш бул үн. Үн бул тыбыш. Эми бул жерде 36 тамга турат. Ушул тамгалардын арасында эч кандай үн чыгара албаган, үн чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес тамгалар бар. Алар кайсылар? Албетте бул ичкертүү белгиси жана ажыратуу белгиси. Булар өз алдынча жана ошондой эле сөздүн курамына келгенде дагы эч кандай үн чыгара албайт. Маселен, А үн чыкты. Б, В, З, К, Л.
мен атаган табыштар үн чыгарып жатат жана ошондой эле силерге угулуп жатат. Ал эми ичкертүү белгисин кантип айтабыз? Албетте айта албайбыз. Ажыратуу белгиси дагы дал ошондой. Албетте булар сөздүн курамында келгенде ичкертүү белгиси үнсүз табышты бир аз жумшартып ичкертип айтышы мүмкүн. Карап көрөлү. Апрель. Апрель. Акыркы л табышын бир аз жумшартып ичкертип айтып жатат. Ажыратуу белгиси. Подъезд. Подъезд. Эки муунун ортосунда бир аз ажырым пайда кылып жатат, бирок эч кандай кошумча үн кошулган жок. Ошентип буларды табыштык курамга киргизбестен бир аз четке сүрө турабыз. Демек 34 тамга калды. Бирок булардын ичинде дагы айрым тамгалар табыштык милдетти аткара албайт же табыштардын катарын толуктай албайт. Алар албетте йоттошкон тамгалар. Булар эмне үчүн аткара албайт? Себеп дегенде булар эки табыштын кошулмасынан, эки табыштын биригүүсүнөн жаралган тамгалар. Тактап айтканда, булардын ролун башка эки табыш аткара алат. Карап көрөлү. Е, ый, ё, ый, о, ю, ый, у, я, ый, а. Булар албетте тамга, бирок табыш боло албайт. Дагы кайталайм, анткени булардын ролун төмөнкү ый башталган жана башка үндүү табыштардын кошулмасынан жаралган тамгалар. Анда бул төртөөнү дагы бир аз четке сүрө турабыз. Мына жыйынтыгында 30 табыш калды. 30 тамга 30 табыш калды. Ушулардын бардыгы табыш боло алат. Бардыгы кыргыз тилинин табыштарынын катарын толуктай алат. Анда бир суроо. Анда калган 9 табышты кайдан табабыз? Алар кайдан келет? Кайдан кошулат? Ойлонууга 10 секунд. Ойлонуп болгон болсоңор, бардыгыбыз ойлорубузду кошобуз дагы так туура жыйынтык чыгарабыз. Кыргыз тилинде башка тилдерден айырмалап туруучу өзүнчө өзгөчөлүктөр бар. Ошолордун ичинде башка тилдерден абдан чоң айырмачылык берип турган бул кыргыз тилинин албетте созулма үндүүлөрү. Созулма үндүүлөрү. Созулма үндүүлөр орус тилинде кездешпейт, англис тилинде кездешпейт, жана ушуга окшогон толгон токой тилдерде кездешпейт. Демек, созулма үндүүлөр. Алар канчу? Албетте 6. А, О, Ö, У, Ü, жана Адаттагы табыштардан бир аз 1,5 же 2 эсе созулуп айтылат. Ошондуктан булар кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөр, созулма үндүү табыштар. Ушул 6-нын негизинде, ушул 6-нын жардамында кыргыз тилиндеги табыштар 36. 36. Эми дагы 3 керек. Аларды кайдан табабыз? Анда катарынан бирден ар бирин тааныштырып өтөйүн. Кыргыз тилинде к тамгасы бар. Ушул эки табыштын ролун аткарат. Биринчиси к, экинчиси х. К, х. Буну мисал менен түшүндүрөйүн. Маңдайыңарда 2 сөз турат. Биринчиси көнүгүү, экинчиси кагаз. Көнүгүү, кагаз. Көнүгүү, кагаз. Ар бир сөздүн биринчи тамгаларын жакшылап айтабыз. Көнүгүү, кагаз. Демек, көнүгүү дегенде, нол жеринен айтылат. Көнүгүү.
Қағаз дегенде қағаз қ бұл жолы ушул жақтан шығып жатат. Егер бұлардың орнын алмастырсақ, тақырып башқаша сөздер жаралып қалады. Тақырып айтқанда ұғымдуулық жоғалады. Алмастырабыз. Көнүгүү, қағаз. Көнүгүү, қағаз. Айырма чоң бу? Албетте чоң. Демек, ушулардын негизинде кыргыз тилинде 37 табыш пайда болду. А кейингиси ушул К табышын эле түгөй катары пайдаланылган бул Г табышы. Г тамгасындагы эки табышты билдирет. Булар дагы К тамгасы сыяктуу эле. Мына дагы мисал. Ушул эле көнүгүү, кагаз. Көнүгүү, кагаз. Г табыштарына көндүрөбүз. Көнүгүү, кагаз. Г, Г. Булардын да ордун алмаштырабыз. Көнүгүү, кагаз. Көнүгүү, кагаз. Айырма чоң. Мындай мисалдарды толтура келтирүүгө болот. Демек ушунун жардамы менен ушунун негизинде кыргыз тилинде 38 табыш пайда болду. Акыркысы бул Ж тамгасы. Ж тамгасынагы эки табышты берет. Дагы мисал келтиребиз. Биринчиси жарыя, экинчиси журнал. Жарыя, журнал. Ордун алмаштырабыз. Жарыя, журнал. Жарыя, журнал. Журнал, жарыя. Демек өзүңөргө деле даана байкалып турат. Бир тамга бирок эки табыш угулуп жатат. Ушунун негизинде кыргыз тилинде 39 табыш пайда болду.